Мен өзім аты жөнім Дилшатбек Илхамжан, Қырғызстан жараны болам. 1995 жылы 19 августта Қарасу районуна караштуу Кызылкыштак айыл өкмөтүнө төрөлгөм. Ошодон бери ошо Кыргызстанда жашап келем. Кыргызстанда окудум өзүмдүн айылымда, Кызылкыштак айылында, Карасу районуна караштуу. Анан мектепти бүтүп, мектеп бүткөндөн кийин тилекке каршы окууга кире албадым. Кичине иштедим, анан кылып туруп мурдатан өз ниетим бар эле, ошол илим жолуна киришүү. Ошол негизде анан ушул сиздер көрүп турган окуу борборду ачып, аракеттенип, 2021 жылдан бери ушул окуу борборду иштетип келип жатабыз. Ассаламу алейкум. Биз азыр жумушка келдик. Сертификаттарыбыз ар жактан алган. Ушулар менен биздин сыныптарыбыз. Азыр биз балдарды мектепке чейинки даярдоо курстарыбыз деле бар. Бул балдар үчүн атайын кичинекей балдар үчүн даярдаганбыз комнатаны. Улуттук баалуулуктар, биздин Кыргыздын боз үйү, утубуз, бул жакы досканы деле креатив кылып балдарга кызыктуу болуш үчүн ушинтип балдар баягы окууга келгенде зерикпеш үчүн ушинтип кылып койгонбуз. Окуу борборубузда 3 жылдан бери иштеп келебиз. Бул окуу борборду атайын биз ниет кылып ачканбыз. Эмне ниетте биздин балдар келечекте күчтүү адистер болуп чыксын деп. Биздин ураныбыз бар. Бүгүн окуган, эртең ойногонду башкарат дейбиз да. Бул не деген? Бүгүн окуган, билим алган окуучу эртең чоңойгондо бүгүн билим албаган, окубаган, бир эле ошо интернет оюндарында берилип кеткендердин үстүнөн баштык болот. Мисалы үчүн президент деле, депутаттар деле, министрлер деле бардыгы окумуштуу адамдар да, окуган адамдар. Ошонун негизинде биз деле ошол уранды койгонбуз. Бүгүн окусаң, эртең албетте адамдарды башкарасың. Сенин артыңан ошолор жүрөт деген мааниде ушул уранды койгонбуз. Ушул уранын негизинде иштейбиз. Буюрса ниеттерибиз чоң. Бул окуу борборубуз ачылгандан көп болбосо деле окуучуларыбыз Өзбекстанда, Казакстанда жана Туркияда өткөн чоң олимпиада, эл аралык олимпиадаларда жогорку орундарды, 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды ээлеп келип бизди сыймыктантырып жатышат. Жана бизде окуп баягы IT курстарыбызды бүткөн, архитектуралык дизайн курстарыбызды бүткөн окуучуларыбыз 6 айда, 7 айда курсту бүтүп эле азыр ишке жайгашып иштеп жатышат. Биз будан сүйүнөбүз, себеби канчалаган үй бүлөнүн балдарын биз миграциядан алып калып атабыз. Ушул жерде эле иш табуусуна колубуздан келгенче жардам берип жатабыз. Буга биз сүйүнөбүз. Добавляем слово run. Run это значит двигать. Run. Балалыктан мугалимдик эмес, докторлукка кызыккам. Себеби 6-7 класста окуп жүргөндө эле жаныбыздагы капка чыгып мен сиздерге шагирт түшөм деп жүрүп, ошентип кылып кызыктым эле, бирок тилекке каршы врач боло албадым. Бирок ошо элдерге жардам, негизги өзү врач болуудан максатым, доктор болуудан максатым элдерге жардам бериш эле, элге кызмат кылыш эле. Бирок докторлук менен эмес, ошо илим жолу менен элге кызмат кылып келе жатам. Мен ошол эле өзүбүздүн айылдагы Мукуми атындагы, азыр Омарбек Таткалов аты өзгөрүп калган, өзбек тилдүү мектепте өзбек тилинде окугам. 9 классты бүтүп, андан кийин 10-11 классты заочный кылып окудум. Андан соң ошо баягы айткандай эле тирикчилик менен болуп иштедик, базарда иштедим, өнөр кылдым, ошентип анан жакында эле 1-2 жыл, 3 жыл болуп калды, азыр 3 курста окуп атам. Эмеде Ошмонун информатика математика факультетинде 3 курста окуп жатам азыр деле. Чоңойгондо деле кеч эмес деп, 30га чыкканда азыр студент болуп жүрөбүз. Бизде өзбек тилдүү мектептерде деле жумасына ошол учурда 4-5 сааттан кыргыз тили сабагы кетишиле. Кыргыз тили, кыргыз адабияты сабагы кетишиле. Өзүм адабиятка кызыкканым үчүн кыргыз адабияттарын көп окугам, ошо китеп окугандан. Анан биздин досторум бар, азыр деле мисалы ошо классташтарыбыз болчу эле кыргыз балдар. Ошолор менен сүйлөшүп жүрүп, шаарга чыкканда сүйлөшүп жүрүп, ошентип эле кыргызчаны так эле сүйлөп жүрөбүз. Мамлекеттик тилди үйрөнүш керек. Ар бир Кыргызстандын жараны, мен Кыргызстандын жаранымын деген адам мамлекеттик тилди билиш керек да. Эми чоң адамдарга бир аз кыйын болушу мүмкүн, себеби алардын учурунда баягы совет доорунда болгон. Бирок азыркы жаштар бардыгы эле билиш керек. Анан мен ойлойм көпчүлүк эле билет. Себеби мен деле, менин айылымда деле көп өзбектер жашайт, тажиктер жашайт, уйгурлар жашайт. Бирок бардыгы эле кыргыз тилинде так эле сүйлөшүп, ошентип эле жүрөт. Классташтарым, досторум дегенде бардыгы эле кыргыз тилинде жакшы сүйлөп болуп атат. Эми бирок билиш керек. Ар бир жаран мамлекеттик тилди билиш керек.
мамлекеттик тилде жазганды, окуганды, сүйлөгөндү билиш керек. Максат ушул өзүбүздө калып иштесин. Эгер айла таппай миграцияга чыкканда деле баягы кара жумушка эмес, жакшына иштерге барсын деген максат болот да. Негизги өзү максатыбыз өзүбүздүн элибиз үчүн, Кыргызстан үчүн кызмат кылсын. Себеби кандай бир эменин жетишкен бир эси болсо, бир кесиптин же бир илимдин, ал Кыргызстанга деле керек да. Азыр көп эмелерде көрүп атабыз, кадр жетишпегендиктен сырттан келип иштеп аткан кадрлар бар да. Ошо мамлекеттик иштерде же болсо андай курулуш тармактары дейбизби, кандай болсо деле ошо сырттан келип, керектүү адистер сырттан келип иштеп атат да. Бизде көпчүлүк эле баягы окуп эмне кыласың деген сөз менен же болсо ошо баягы миграциянын айынан дейбизби, башка бир эмеденби көпчүлүк окубай эле калган да. Мектептеги базалык билим ошол бойдон эле калып кеткен. Ошол нерсени жоюу, ошону көтөрүү, балдарыбыз эмеге миграцияга азыраак чыксын. Өзү миграцияга чыкканда деле баягы жакшы жумуштарда, өзүнүн сый урматында иштесин деген ойдо калганбыз. Өз окуу борборубузда биринчи англис тили, орус тил, анан ОРТга даярдайбыз, жалпы республикалык тестке, ЖРТга. Мындан тышкары IT программирование боюнча, программалоо боюнча деле окутабыз балдарды. Архитектуралык дизайн боюнча, интерьер экстерьер дизайн боюнча деле балдарды окутуп даярдайбыз. Бизде окуп чыккан балдарыбыз мына 6 ай интерьер экстерьер дизайн курсун окуп бүтүрөт, чыгып эле жакшы эле иштешип атат. Чыгып айына азыр 40 миң, 50 миң тегерегинде акча таап аткан балдарыбыз бар. Бизди бүтүп 6 ай окуп бүтүп чыгып туруп. Себеби кадр жетишпегендиктен 6 ай окуган болсо деле биз балдарды алып иштетишип атат. Жакшы эле. IT боюнча, IT боюнча, ошо интерьер экстерьер дизайн боюнча балдарыбызды баягы мебель цехтар, баягы темир менен иштеген цехтар баягы программаларын кылып бергенге ишке алышып атат. Бизде эң акыркы колубуздан келишинче эң акыркы ыкмалар менен сабак өткөнгө аракет кылабыз. Эң акыркы ыкмаларды колдонгонго аракет кылабыз. Мына жакында деле бир жума болуп калды. Бизге меймандар келип кетти Казакстандан, ушул илим тармагында иштеген адамдар Германиядан, Казакстандан, Өзбекстандын бир канча облустарынан адистер келди. Олар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, кандай кылсак жакшыраак окутабыз, кандай кылсак эффективдүү, кандай кылсак тезирээк ушул нерселерди балдарга үйрөтө алабыз деген маселеде ушинтип иштешип жатабыз. Кайрымдуулук иштерибизде негизги эмеси кандай десе, таалим эмесине көбүрөөк жардам кылабыз да. Билим берүү боюнча көбүрөөк каржылайбыз. Себеби бүгүн баягы биздин эмебиз бар да, ураныбыз бар. Бүгүн окуган, эртең ойногонду башкарат дегендей, бүгүн балдарыбызды окутсак, бүгүн балдарыбызга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берсек, эртең жаркын келечектүү балдар болот да. Ошол максатта биз мектептерге колубуздан келишинче жардам кылабыз. Мектептер менен баягы үй бүлө шарты оор, бирок окуганды каалаган балдарга колубуздан келишинче ошол фондубуз менен жардам беребиз. Быйылдын өзүндө деле мына 2 мектепке 4 эме алып бердик, электрондук панел алып бердик. Анын окуучулар, баягы мугалимдер колдонуп жакшы результаттар көрсөтүп жатышат. Андан тышкары баягы жакыр жашаган үй бүлөлөргө колубуздан келишинче үй салып беребиз. Азыр деле бир үй салып туруп, аларга ошо баягындай эмелер чыгарып койдук. Азыр жашашып атат. Кудайга шүгүр, ошо негизги эмелерибиз, ошо кайрымдуулук иштери. Баягы тамак аш, кийим кече, андайларга азыраак эме кылабыз да. Көбүрөөк негизгиси ошо билим берүү багытында көбүрөөк иштейбиз. Ушул Ош шаарында үйүбүзгө эме салганбыз. Баягы домго окшоштуруп эле 13 квартира кылып салганбыз. Ошол 13 квартираны азыр ошо инвалид болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген, көп балалуу, баягындай күйөөсү өтүп кеткен аялдарды ошол үйгө алып чыгып койгонбуз. Алар квартплата төлөбөйт, светин төлөп, ошол үйдө жашашат. Баардык шарттары, азыр жашап атат, баардык шарттары бар. Ушинтип шарттары менен жашашып атат. Баягы сөзүңүздө айтып аттыңыз го, мен миграцияга барып келдим депчи. Ошондо мекенден чыкканда сизде кандай сезим болду? Айтышат го, ошо сыртка чыкканда мекендин кадырын билесиң деп. Мен 2015-жылы Россияга бардым, 3 ай ошол жерде болдум да. Анан өзүм суроо бердим да. Анан бул жерде ата-энем ушул жакта эле. Анан ал учурда бойдок болчу элем. Бирок айттым да, өзүм арты Илхамжан, сен бул жерде азыр жүрөсүң. Бул жерге үйрөнүп алсаң, 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл ата-энең аякта, сен буякта, эртең үйлөнөсүң, бала чакаң аякта, сен буякта болуп, анан 40-50-ке кирип картайганда барганда эмне иш кыласың, каяка барасың? Андан көрө кыйналсаң деле, эме болсоң деле өзүң мекениңе бар, өзүң мекениңде иште, кыйынчылык болсо деле, бул жактагыдан аз тапсаң деле,
бар дедим да, анан келдим. Келип өзүм ошо базарга түштүм, соода менен алектендим, аякка бияка кылып жүрүп 5 жыл дегенде баягы эми ордун табып дегенде 5 жыл кыйналдым чындап. Кээде айтып коем өзүмө, Россияга кетип ошо иштей бербейсиңби дегенде. Жок, бирок өзүң мекениңде, ата энең алдында, балчаңаң алдында болгон жакшы деп, ошо мекенинде болгон жакшы деп туруп ушинтип келдим да. Азыр деле Россияга барам, аякка барам, бияка барам деген балдарга айтам да, баягы бизде бир сөз бар да. Эме дейт. Өзгө журтта патша болгончо өз жериңде баягы кедей бол деген сөз бар го деген сөз. Ошондон неме кылып айтам да. Кой кыйналып, анан өзүң уякта буякта сарсана болуп, эртең бирдеке болуп калсаң деле, бул жактагидей эмес ал жактар. Кайсы мамлекетке барсаң деле, өнүккөн мамлекет болобу, башка болобу, андан көрө ушул жерде эле кыйнасаң деле ордуң тап, иште оку, үйрөн, ордуң тап деп айтам да балдарга деле. Барыбыр ар кимдин өзүнүн мекени, өзүнүн жашаган жери башка да. Мен ал жакта айына $10,000 берсе деле, барыбыр ушул жерди кумсайсың да. Себеби ушул жерде төрөлдүк, ушул жерде өсүп атабыз, ата бабабыз ушул жерде. Алла биз билбейм, эми башка жакта барып жашап калыш, башка жакка барыш мен аны өзүмө сиңдире албайм да, мен аны элестете албайм. Ошентип кыйынчылык болду бизде деле башында, бирок мекенибизде жашап, мына Кудайга шүкүр, азыр кызмат кылып атабыз, элге кызмат кылып атабыз, өзүбүздүн жолубузду табып, өзүбүздүн элге кызмат кылып атабыз да, башка элдерге эмес, өзүбүздүкүлөргө, ушул Кыргызстандын жарандарына кызматын кылып, тирикчилигибиз деле өтүп атат, бирөөдөн кем жайыбыз болгон жок, Кудайга шүкүр, үйүбүз бар, жерибиз бар дегендей, бардык нерсебиз жетиштүү болуп жашап келип атабыз да. Эми жаштарга айта турганым, мына да, улуттуу маанилүү эмес да. Адам өзүнүн ишин сүйсө, өзүнүн мекенин сүйсө, өзү жактырган ишти кылса, ал каякта болсо деле анын сонун кылып аткарат да. Өзү жакшы көргөн ишти кылса, мен өзүм жакшы көргөн иш боюнча түнү саат 2-де же 3-те келип ойготсоңуз деле мен чыгып бара берем да. Неге? Аны мен жакшы көргөн ишим, кылган ишим да. Бирок жаштарда көпчүлүк аз эле акчага же башкага кызыктырып кетип атат да. Мен аларга айтам, жок, азыркы акчага кызыкпа, бирок эртең келечегиң эмне болот? Андан көрө ушул өзүбүздүн мекенде, өзүбүздүн Кыргызстанда ушул жерде аракет кыл. Кыйналасың, 5 жыл, 10 жыл керек болсо кыйналасың, бирок өзүң ордуң табасың, өзүң элиң ичиңде ордуң болот. Сен таныган адамдар болот. Эртең барып 50-ге, 60-га келгенде, кайра келгенде бул жерде досторуң же бир тааныштарың же башка бирөө жок болот. Же бирөө жардам берген киши болбойт. Андан көрө кел, үй бүлөң менен ушул жерге орнош, жаша, аракет кыл. Бардыгыбыз бир Кыргызстандын жараныбыз. Бирок жаштарга айта турганым, окуш керек, үйрөнүш керек, аракет кылыш керек. Адам өзүнүн мекенинде өзүнүн ишин тапканга аракет кылыш керек. Муну ар ким миграцияга чыга берсе, эми айла жок шарттар болот, анда майла. Бирок баягы кызыгып эле, акчасына кызыгып эле же ошо саякатка чыкканга кызыгып эле барып туруп, анан келечегин жоготуп алгандан көрө кыйналса деле ушул жерде өзүнүн мекенинде ишин кылган жакшы да. Адистер бизде жетишсиз да. Мисалы үчүн иш жок дейт. Билбейм, мисалы адис жетишсиз. Мисалы менин колумда деле мугалимдер дайым эле мугалимге вакансия беребиз да, дайым эле мугалимге вакансия беребиз. Себеби неге десе, өзүнүн кесибин сүйүп кылган эме жок да. Аз жок эмес, эми аз да. Мисалы үчүн болсо мугалим болсо алабыз, айлыгын жакшы кылып беребиз. Кылганы окуса ошолор сыртка барып иштегенден көрө ушул жерде окуп кылса, же башка бир иштерде деле да. Мисалы мындай алып карап көрөм да, курулушта деле, башка эмелерде деле башка жерлерден келип иштешип атат да. Башка эмелерден келип иштешип атат. Неге ошолор биздикилер өзүбүз иштесек болбойбу? Сырттан эле эмени алып келбей, мисалы да иш күчүн алып келбей, же болбосо ошо адистерди алып келбей, адистер жетишпегендиктен ошондой болуп атабыз да, сырттан алып келип иштетип атабыз. Бирок өзүбүз окусак, өзүбүз балдар окуса, кыздар окуса, эссе ошол эмелер болот да. Мисалы үчүн операцияга же башкага Индияга барат, башкага барат. Өзүбүздүн врачтарда деле кыйын врачтар бар. Ошолорго деле аракет кылып, мисалы шагирттер чыгып кылса, балдар окуп кылса, ошол операциялар, ошол иштер биз өзүбүздө деле болот да. Себеби өнүгүп атабыз күндөн күнгө, аракет кылып атабыз. Мисалы Кыргызстан мурдагыдан кыйла эле өзгөрүш жакшы да. Мисалы көрүп, буну ар ким деле көрүп турат да. Жаштарга айта турганым, эң негизи окуш керек да. Сиз эми жаштардын өкүлү катары азыр Кыргызстанда эми жаштарга мүмкүнчүлүктөр көп экен да анда, Ооба, мүмкүнчүлүк көп. Окуса эле болду, окуп, аракетин кылса, өзүнүн үстүндө иштесе, ишин таба алат да. Эми биз мисалы табып иштеп жүрөбүз го. Бардык эле иштеп табып аракетин кылып жүрөт да. Бир эле эмне кылыш керек? Өзүнүн үстүндө иштеш керек, окуш керек, аракет кылыш керек. Ошо бир адистикти бекем кармаш керек да. Келгиле, чогуу аракет кылайлы, окуйлу, өзүбүздүн үстүбүздө иштеп, аракет кылып, күчтүү адистер, ар эмеден күчтүү адистер болуп жетишели. Өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн Кыргызстанды көтөрөлү аракет кылып, чогуу, биргеликте. Себеп
биз кылбасак башка бирөө келип биз үчүн кылып бербейт. Биз ошентип жүрө берсек, биздин балдарыбыз деле ошо кыйынчылыкта башкада жашаганга мажбур болот. Ошо өзүбүздүн балдарыбыз үчүн, ата-энебиз үчүн, келечегибиз үчүн чогуу аракет кылып, окуп, үйрөнүп, ушул жерде кылайлы. Миграция же башка дебей, ушул жерден кыйналсак деле түбүзгө турганга аракет кылып, өзүбүздүн мекенде, мекендин патриоттору болуп, иштеп ушул жерден аракет кылып жүргөнгө аракет кылайлы. Бардыгыңыздарды ушуга чакырып калам.